Жануарлардын тилин билген Сулайман пайгамбар жануарларга чогулуш өтүп атса, үкү баюлу кечип келет экен. Анан себебин сураса, мен эки маселени чечип келдим дейт экен. Кандай маселе десе, биринчи маселе, бул дүйнөдө өлүк көппү же тирүү көппү билип келдим дейт экен. Кайсы бири көбүрөөк экен десе, өлүк адам көп экен дейт. Себеби намаз учурунда, багымдатка намаз учурунда уктагандар, алар да өлүктүн катарында дейт. Экинчи маселе эмне экен десе, экинчи маселе бул дүйнөдө аял көп, эркек көп ошону билип келдим дейт экен. Кайсы бир көбүрөөк экен десе, аял дейт. Себеби кээ бир эркектер аялынын сөзүнө кирет, аялдын айтканынан чыкпайт, алар дагы аялдын катарында дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат: кайсыдыр бир эркек жаман аялга сабыр кылса, жаман мүнөзүнө, характери жаман, башкасы жаман аялга сабыр кылса, Аллах Таала ал эркекке Айюб пайгамбарга берген даражаны берет дейт. Ал эми кайсыдыр бир аял жаман эркекке сабыр кылса, жаман мүнөзүнө сабыр кылса, Аллах Таала ал аялга Асия энеге берген даражаны берет дейт.